Так, сделканы баштайбыз. Бул жактан биздики ушу азиатский сессия башталды. Буга чейин рынокто гэп болгон. Гэпти пока полностью биздики рынок жаба элек. Эгерде жапса, биздики уже бул жак как айфовдун ролун аткарат. Зона мындай жаткан зеркальный уровень. Так, эми рынокты көрөлү кандай иштеп берет бизге. Так, рынокто коррекция бар. Бул болуш керек сөзсүз турдо. Анткени ближайший хайды снять чыгылды фрактал боюнча. ылдыйкы фракталдан разворот күтүп алам мен буюрса. Так, же болбосо ылдыйкы ушул ликвидный зонадан разворот күтсөм болот. Көрөлүчү кайсысынан бизде модель берет. Эгер ага чейин модель чыкса деле негизи болот изделка киргенге, бирок ылдыйкы ликвидный снять чыгылса бул жакшыраак болуп эсептелинет да. Так, азиатский сессия бүттү. Лондонский сессиянын үстүнкү максимальный хайына рынок закреп болду, бирок ылдыйда эч кандай ликвидный снятие жок. Лучше пропускать этем. Покупкага негизи модель бар данный момент менде. Лучше пропускать этем. Ушундай ловушкага түшүп калбаш үчүнчү. Так, бул жактан биздики ближайший уровень поддержка бар. Рынок буну закреп боло албай жатат, мындайча айтканда үстүнкү эффектинестен кайта попробовать этип көрсүнчү. Вот попробудан болду. Үстүнкү эффектинестен продавецтер рынокко кошулду. Эми пока рынок азыр продавецтердин колунда. Үстүнкү СНР закреп болмоюнчачы. Пока продавецтер рынокто. Пока продавецтер. Мен покупкага негизи модель покупкага меники. Бирок мен продажага карабайм. Эми тренд негизи чоң тренд бул нисходящий. Приснятие болгон. Закреп СНРдан продажага алсак болмок. Уже тек профитке чыкмакпыз, бирок биздин бүгүнкү план покупка болгон үчүн биз пока сделкага кире албайбыз. Так, меники карагыла. Бул жактан модель чыгып жатат. Азиатский сессиянын минимальный база снятиясы бар. Лондондун минимальный база снятиясы бар. Американский сессия ПТЛдан да снятие кылып берди. Так, бул жерде менде СНРга закреп бар. АйФВГ бар. М15 свеча боюнча свеча доджи жана ошондой эле СНР бар. Rejection блок деген. Эми от бир эффектине чыкты. Значит, мен покупательдердин күчүн бияктан көрсөм болот. Мен покупкага карап көрөйүн. Бул жерденчи покупка алып көрөйүн. Переснятие болушу мүмкүн, бирок покупка иштеп бериши бизге толук турдуу мүмкүн. Анткени бизде модель чыгып атат. Биздин модельге эмне керек? Самый главный дагы бир нерсе жетпей жатат. Вот. Раз. Мына могул СНРды пробить эткенден кийин покупка киргенде ошо туурараак болуп эсептелмек, бирок бул модель дагы иштеп көрсө болот. Пока эч нерсе айта албайм. 1%ке чыксын. Вот. Бул уже объем чогулуп атпайбы? Ылдыйга түшүп атат, көрүп атасыңар объемы, бирок ылдыйдан тең покупка болуп жатат. Значит, покупка рынок кетиши мүмкүн толук турда ближайший ликвидностьтер снятие болгондон кийин. Так, көрөлүчү. Так, буну пока алып салайын, иши этип жатат. Биздики кайсы сессия чыкты уже? Пока жакшы эмес. Мен оюмча дагы ПДЛнын снятиясын күтөт экенбиз. ПДЛнын снятиясы боло турган болсо, уже биз экинчи разворот менен покупка кирсек болот. Пока покупка өтө актуально эмес. Пока бизге жакшы бир вариант покупка чыкмайынчачы. Бул жактан пока продажага көрүп жатам рынокто. Вот эми покупкага эме кошулду. Баланс. Объем. Вот. Ближайший продавецтер баштаган объемду покупательдер полностью жапты. Бул жакшы болуп эсептелет биз үчүн. Кайта эле продавецтер үстүнкү ликвидностьтен кийин кошула албаса элечи мыяктан. Снятие болду. Жакшы. Закреп бар. Покупка можно ушул жерденчи. Так. Азиянын минимальный базасын снимать этти.
Лондонду минимально снимать этти. SNR закреп болду. Неэффективность бар. Единственный нерсе бул жактан iFab'га жок. Покупка киребиз. Көрөлү кандай иштеп жатырмак. Так, буну алып салайынчы. Соотношение прибыль 1-2. Ошондо менде 2% риск бар. Эгерде прибыльга кетсем 4% зарабатывать этем. Пока жакшы. Вот мынакей. Эко тең 1%тен уже отработка бар. Дагы бир свеча болду. Именно текке келейин дегенде расфруталып кеткендечи мияктан. Вот мынакей модель. Эки модельди тең түшүндүрүп айтып бердим. Полностью логикасын көрсөтүп бердим сиздерге. Кандай сделкага кирдим. Эми ушул бир эле модельди мен азыр практика кылдырып атам да. Практика кылып атам. Көбүрөөк, канчалык көбүрөөк бул модельди мен системага киргизе алсам, уже мен системага мен торговать этип баштайм да. Хоть он подряд минуска кетсе деле, мен аягында өзүмдүн система мени прибыльга чыгарат. Ошол үчүн вот ушул системаны иштетип жатам десем болот. Баарыңарга рахмат. Ассаламу алейкум. Лайк басып, подписка кылып кетсеңиз.